Салам бир туугандар, сиздер менен KG Smart. Мен сөз берген элем, эгерде сиздер 1000 лайк кармап бере турган болсоңуздар, мен сиздерге Samsung Galaxy A6 2018 тууралуу толук обзор чыгарамын деп. Сиздер дал ошол видеого 1000 лайк кармап бердиңиздер. Мен болсо өз сөзүмдүн үстүнөн чыгамын. Бирок достор, видео башталышынан айта турган сөз. Сиздерден сураныш, дал ушул коңгуроочону басып коюңузчу. Бул коңгуроочу подпискадан кийин басылуучу коңгуроочу болуп эсептелет. Кайсыл бир учурда жапжаңы видео киргизгенимизде, эгерде сиз ушул коңгуроону баскан болсоңуз, биздин видео сизге учуп барып, арген видео киргизи деп келет. Ооба достор, мен жакшы билем, биздин аудиториянын негизи улуу муундагы адамдар көрөт. Жана алар буну жакшы билет, жана сиздерге кызык түйүлүшү мүмкүн. Бирок акыркы учурлары дал ушул баскычты баспагандык үчүн биздин видеолорду көпчүлүк адамдар көрбөй калып жатат. Ошондуктан сөзсүз басып коюңуз, биз болсо баштадык. Бул Samsung Galaxy A6 2018. Ооба достор, дал ошол көптөгөн A сериясындагы смартфондорду чыгарып кытайлыктардан бу жетимиз смартфон чыгаруу жагынан аркада келбей жаткан кореялык кирпичечендерге. Бул смартфон тууралуу бир катар сөздөрдү айта турган болсом, эч кандай кабарсыз, эч кандай презентациясыз, эч кандай көрсөтүүсүз бул смартфон бир дегенде элдерге чыгарылып таркатылды. Калың элге сиңип өтө атактуу болуп кетти. Анын себеби эмне? Негизи сатып алганга болобу? Өзүнүн акчасындагы смартфонбу деген эң башкы суроолорго бүгүн сиздер менен биргеликте жооп издейбиз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Так достор, кайсыл жерден баштайбыз? Келиңиздер сырткы көрүнүштөн баштасак. Бир карап көз жүгүртө турган болсок, Samsung компания тарабынан чыгарылган J сериясына окшоп кетет. Металл менен капталган материалы ачыгын айтсам менин көзүмө абдан жакшы көрүнүп жатат. Экран рухсат берүүсү жана смартфонго жайгашканына токтоло турган болсок, өтө тыкан жайгашкан жана 5-6 дюймдуу. AMOLED экран рухсат берүүсү 720дан 1480. Смартфондун төмөн жагында аудио джек, микро USB жана сиздер үчүн байланыш үчүн микрофон жайгашкан. Мультимедиалык динамикасы оң жагынын өйдө жагында жайгашкан. Смартфонду өчүрүп жана жандыруучу баскычтын жанында. Көпчүлүк адамдар бул смартфондогу минус микро USB болуп калганын айтып жатышат. Тагыраак айта турган болсок, USB Type-C болуш керек экен эле. Эмнеге USB Type-C болуш керек экендиги тууралуу видеонун аягында жооп берүүгө аракет кылам. Арка жагында жайгашкан сканерге эч кандай минус сөздөр жок. Жакшы иштейт. Бир деген ачылып, бир дегенде жабылат. Албетте жогорку деңгээлде. Бирок жайгашкан жерин айта турган болсок, кичине өйдөрөөк жайгашып калган. Эмнеге кайсы бир учурда сиз ача турган болсоңуз, издеп дагы калышыңыз мүмкүн. Аны менен кошо бул смартфонду сиздер бет кап жардам менен дагы смартфонду култап жана ачсаңыздар болот. Galaxy A6 смартфонун мени кубандырган дагы бир жагы бир дегенде 2 сим-картаны колдонсоңуз болот. Сим-карталар үчүн атайын 2 орун жайгашкан. Биринчисине бир гана сим-картаны салып койсоңуз болот. Ал эми экинчисине micro SD жана ошондой эле сим-картаны салып колдонсоңуз болот. Базалык версиясы Android 8де иштейт жана 4G интернетти сиз эч кандай көйгөйсүз бардык жерде колдонсоңуз болот. Өздүк S тутуму 3 ГБ, жалпы S тутуму 32 ГБ. Иштеп чыгаруучу жагы 8 ядолуу Samsung Exynos 7870. Смартфондун батарейкасынын сыйымдуулугу 3000 Вт жана ошондой эле тез заряд алуу күчү менен биргеликте сизге бул смартфондун батарейкасы бир күн кечке жетиш керек. Эң башкы бөлүктөрүнүн бири камера. Samsung смартфондорунун көп кардалары атайын камерасы жакшы болгондуктан алышат. Бул смартфондун алдыңкы камерасы 16 мегапиксель, дал ошондой эле аркаңкы камерасы дагы дал ошондой күчтүү кармап 16 мегапикселдүү. Мага баарынан алдыңкы камерасы жакты деп айта аламын. Эмне дегенде жогорку деңгээлде абдан жакшы иштеп чыгышкан. Негизи Samsung ар дайым бир смартфондун бир жагын өтө жакшы мыктыраак кылып чыгарып салбайбы. Аркаңкы камерасы деле дал ошондой достор. Бирок видеого келе турган болсок, тартып берүүсү болгону Full HD менен гана тарта алат. Менин оюмча 2019, 2020, 2021 жылдары NFC чип смартфондо эң керектүү модулга айланат. Ал модул болсо бул смартфондо бар. Келиңиздер достор, видео аягына чыгып калды. Сиздер менен биргеликте смартфондун бир катар минус плюстарын айтып жыйынтык чыгаралы. Плюстарын биринчи айта турган болсок, мен алдыңкы камерасын айтат элем. Экинчи плюс болсо аркаңкы камерасы. Эки камера тең мыкты деңгээлде чыгарылган. 2018 жылы мындай камераларды кезиктирүү өтө кыйын болгон. Үчүнчү модул болсо албетте бул NFC чип модул.
4-нчү болсо смартфон үчүн атайын жайгашкан өтө тыкан корпус. 5-нчи AMOLED экранды айтат элем. Минус жактарына токтоло турган болсок, алсыз процессор жана видео съемкасы болгон Full HD, заряд алуу жагы micro USB ушуларды минус деп айтат элем. Ушул ой пикирлердин бардыгын жыйынтыктап туруп, мен сиздерге 13.000-14 000 сомго өтө мыкты деңгээлдеги аппарат деп сатып алганга сунуш кыламын. Сиздер менен Арген Аширбек уулу, канал KG Smart болду. Эгерде каналга жазыла элек болсоңуз, подписаться деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгурочону басып коюңуз. Биз болсо сиздер менен кийинки видеого чейин азырча коштошобуз. Достор, сөзсүз лайк басыңыздар. Өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Сак саламатта калыңыз.